Хорошо, мектепке чейинки билимдер адистигинин студенттери үчүн ритмика сабагы, ритмика сабагынан атайын бир кичинекей бир чакан кыймыл көрсөтөбүз. Анан ошол башталгыч класстарда окутуу адистиги боюнча генетикалык окутуу методикасы деген сабак бар. Тияка барып өтүшү лекциясын жактан болсо, практикасын ошол жака барууга туура келчү. Анан ушул залды жазап өзүбүздүн күчүбүз менен ишке өйрөнүп турабыз. Экинчиден бул бош мугалимдер, мисалы үчүн клубдар бир пара кош бар. Ошол учурда десокту чыңдоо борбору деп атап атабыз. Мугалимдер кирип, мына ошол десок чыңдоо борбору деп кыймыл болсун. Туура азыр кыймыл болбосо десокта жок. Мугалимдер бошобойт, атайын залдарга бара албайт. Анан ушул эмелерди алдык атайын демөөрчүлөр менен. Урматтуу кесиптештер, жалпы орто билим берүүдө, жогорку билим берүүдө билим берүүнүн мазмуну, структурасы, формасынын бардыгы чоң трансформация процесс жүрүп. Ошонун алкагында Улуттук университеттин өзүндө да билим берүүнүн мазмунун жаңылап, анын сапатын көтөрүү маселеси курчпойт. Өзүңүздөр баарыңыздар көрүп атасыздар, бул жогорку билим берүүнүн тарыхындагы эң жогорку ийгилик биз 100 жылдыгыбызды белгилеп атабыз. Бул Кыргызстандагы биринчи жогорку окуу жайы. Анткени биз алгачкы карылгач болгонбуз. 1 класстан 12 класска чейин, 1 курстан жогорку курска чейин бир предмет эч өзгөрүшсүз турат. Бул диний тарбия сабагы. Бул окуу предметтердин арасындагы падыша предмет. Анткени адам рухий дүйнөсүн канчалык байыткан сайын, ал денесин ошончолук чыңдаш керек. Бул жерде жакшынакай ийгиликтүү болсун. Өлкөнү сактай турган бир гана каражат бар. Бул мугалимдин макамы. Бул мектеп. Мектеп оңолмоюнча, билим берүү оңолмоюнча өлкө оңолду. Разычылык билдиребиз. Биринчиден ушундай официалдуу түрдө биздин жакшынакай чакан фитнес залыбыз деп койсок болот. Ушуну ачып берип атасыздар. Ийгилик сиздерге десок болсун.